Ош шаарынын Кеңсай массивинде жайгашкан бул тигүүчү цех азырынча ишке кире элек болчу. Кече күнү 6 сентябрда 19:50 чамасында мындагы ишканадан өрт чыгып, өрт толугу менен 21:30да чектөөгө алынган. Бирок мындагы жетекчилер биз өрттүн чыгып келүү себептерин чагылдыруу үчүн келгенибизде белгисиз себептерден улам тартым жүргүзүүгө уруксат беришкен жок. Бирок ошентсе дагы бул жерде азырынча ушул укук коргоо кызматкерлери жана өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү иликтөө иштерин жүргүзүп жатканына күбө болдук. 7000 орунду тигүү цехинде чыккан өрттөн кийин социалдык тармактарда түрдүү божомолдор айтылып жатат. Айрымдар кырсыктын келип чыгуу себебинин түпкүрүндө саясий кызыкчылык болушу мүмкүн экендигин жазып жатат. Азыркы учурда бул фактыны Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери текшерип жатат. Алар атайлап өрттөө фактысы аныктала турган болсо, тийиштүү адамдар мыйзамдуу түрдө жоопкерчиликке тартыларын билдирди. Ошол жердеги иштеген жумушчулардын, айрым жашаган адамдардан сурамжылоо иштерин жүргүзүп туруп, тиешелүү адамдар күбө катары суракка чакырылып жатат. Бул факт бизге өрт катары түштү. Тиешелүү экспертизалар дайындалган. Бирок негизги экспертиза бул өрттүн чыгуусу эмнеден болгон, анын себептери эмнеде ошол боюнча болмокчу. Аны бизге өзгөчө кырдаалдар министрлик тарабынан түзүлгөн атайын комиссия иликтеп корутундусун беришет. Ошол корутундуга ылайык тергөөнүн багыты өзгөрүшү мүмкүн. Тагыраак айтканда, эгер атайлап өрттөө боло турган болсо, тиешелүү беренелер өзгөртүлүп, ошол багытта иштейбиз. Бүгүнкү күндө бир нече версиялар боюнча биз дагы өзүбүздүн тармагыбыз боюнча тиешелүү иштерди жүргүзүп жатабыз. Ушул тапта цехтеги өрттүн келип чыгуу себебин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин тийиштүү бөлүмү иликтеп жатат. Алардын маалыматына ылайык, мекемеге электр жабдыктары орнотулганы менен электр жарыгы бериле элек болчу. Өрт кырсыгына жашылдандыруу көрктөндүрүү ишканасынан 4 водовоз, республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан 1 водовоз, ички иштер башкармалыгынан 25 сотрудник, тез жардам кызматынан 1 бригада катышкан. Өрттүн кесепетинен экинчи кабатта жайгашкан пластикалык терезелер, эшиктер, ошондой эле тосмолор күйгөн жана чатыры күйгөн имараттын. Өрттүн чыгуу себеби жана материалдык чыгымы азыр инспектордук курам аркылуу такталууда. Азырынча өрттүн кесепетинен келтирилген чыгымдын өлчөмү такталып жатат. Ал эми цехтин жетекчилиги массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кандайдыр бир маалымат айтуудан карманууда. Самара Парпиева, Алтымышжан Темир уулу, ТМЖ жаңылыктары.